Шумкар мектепке чейинки билим берүү уюму, ортоңку тайпа, тарбиялык саат, тема Манас эпосу. Сабактын максаты. Балдар Манас эпосу тууралуу билишет. Манас эпосундагы каармандар менен таанышышат. Манас жөнүндө билимин бекемдешет. Кыргыздын улуттук идиш аяктары менен таанышып, идиштерди окшоштурууга аракеттенишет. Балдардын Манас эпосуна болгон кызыгуусу артат. Патриот болууга тарбияланат. Görgön balvandı, ağırına tıvarlıça, atısı gelgence tımgul, sürüye sevim kapteme, cimbaşlıktayı götürüp, balvandı gerge çapteme, olduktu koydoy sal deme, karmap durgan bileğin gayra tartlaşemese, çakırına surman demin. Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биз силер менен Манас эпосу тууралуу түшүнүк алабыз. Манас эпосу жөнүндө уктуңар беле? Анда кун коюп угуп тургула. Манас кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармасы. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы. Эпостун баш каарманы Манас баатыр. Жакып кан уулу Манас баатырдын жана анын укум тукумунун эл жердин азаттыгы, биримдиги жана элдердин достук карым катнашын бекемдөө үчүн күрөшү баяндалган эпикалык дастан. Көлөмү боюнча ага теңдеш дастандар жок. Манас дастанында кыргыз элинин үрп-адат, каада салты, чарбасы, жоокердик турмушу кеңири чагылдырылган. Манас эпосунун каармандары Манас, Алмамбет, Бакай, Каныкей, Сыргак, Чубак, Семетей, Сейтек, Күлчөрө. Булар өз элине чексиз берилген, чыдамкай, тапкыч, мекен үчүн жанын берүүгө даяр, чыныгы баатырлар болгон. Эпостогу окуялар жок жерден ойлоп табылбай, чыныгы турмуштан алынып, кыргыз элинин басып өткөн жолун, ар кандай уруулардын куралышын баяндайт. Ошол кездери Манас болуптур. Манас тапка конуптур. Уюктасы сураса, 12-ге тоюптур. Тору чадым минипти, оғут пөстү кийипти. Эси Манаска урар, барын кырып таштаптыр. Мен bize bekoğunuz, kay bekona. Anasının çoruşunu etmedim. Baycakıp balam suyunçu, bugün senin bağına arsan tuğan şekeldi. On koluna karakan, uçtay düştü Manas. Sol koluna karakan, uçtay düştü Manas. Kurunun gözü bölündü, açacağından balandı. Kara koksal bölündü. Манас эпосунда колдонулуучу идиш аяктар чыны кап, чанач, көкөр, кумура, кумган жана башка кыргыздын улуттук буюмдары катары кездешет. Турмуш дайыма алдыга умтулат. Ал эми адамзат тарыхы, тажрыйбасы кийинки урпактар үчүн баа жеткис мурас болуп кала берет. Мына ушундай теңдешсиз баалуу мурастардын бири ата-бабабыз кылымдар бою оозеки сактап келген Манас эпосу. Кана балдар, Манас жөнүндө сабагыбыз жактыбы? Манас ким болгон экен? Балдар, силерге тапшырма Манастын 7 осуятын жаттап, кайра мага айтып бергиле.